Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөнкул Чотоновдун сотунда мамлекеттик айыптоочулар кескин алмашты. Анда мурдагы бийликтин кызматын кылып, митингге чыккандарды уртокмок калтырган Жетөгүз районунун мурдагы прокурору Медербек Абдышевдин ордуна башкы прокуратура Жахангир Ботобаев деген башка прокурорду жөнөтүшкөн. Сот жүрүшүнүн башында эле Жахангир Ботобаев чагымчыл суроолорду берип, жактоочулар менен Өмүрбек Текебаевдин ооздорун жапканга аракет кыла баштады. Мамлекеттик айыптоочунун мындай жосунсуз жоругу соттун тынч өтүүсүнө терс таасирин тийгизиши мүмкүн деген жактоочулар прокурорду алмаштыруу өтүнүчүн келтиришти. Начало процесса, самого первого начала процесса, данный товарищ, он провоцирует, специально провоцирует какие-то странные вопросы. Началось с меня, он, хотя я к нему уважительно обратился, вы. Он сказал, ты говоришь. Это неуважение, это конец этики. Здесь судебное заседание. Это не его кабинет, в котором он может диктовать какие-то условия. Это зал судебного заседания. Бирок сот адвокаттардын өтүнүчүн канааттандырган жок. Тескерисинче Жахангир Ботобаев сот процессин каалаганча бийлеп, сотко төрагалык кылган Эрнисулуу Айбекке көрсөтмө берип жаткандыгын жактоочулар байкашкан. Прокурор Ботобаев Жахангир телефон менен жазып туруп көрсөтүп, биз түшүнгөндө команда болду окшойт, аны мен дагы түшүнүп калдым. Ал телефонун алып туруп 5 минут өзүнөн өзү танапис жарыган. Бул дегени баягы прокуратураны жана эмнени бир кошулушу болуп калды да, сот системасына. Прокуратура толугу менен судья Айбек Эрнисулууну башкарып алыптыр деп түшүндүк. Жактоочулар кошумчалагандай сот жүрүшүндө мамлекеттик айыптоочу Жахангир Ботобаев судья Эрнисулуу Айбекке карап телефонун көрсөтүп көз ымдайт. Андан соң судья дароо тыныгы жарыялап сот залынан чыгып кетет. Анын артынан прокурор да чыгып кетет. Мамлекеттик айыптоочунун бул кыймылына сот залындагылар баары күбө болгондугун айткан Өмүрбек Текебаев жана жактоочулары судья Эрнисулуу Айбекке экинчи жолу ишенбөөчүлүк жарыялашты. Анткени мына биз эле эмес залда көрүп турду. Майор Ботобаев телефондон сообщение келди, көрүп туруп, сизди көргөнүңүз по деле. Мгновенно. Техника санат телешчиде. Эмне бул сотту майор Ботобаев жүгөндөп алган. Баары көрүп турат. Эгер болбоду десе, болбоду деп айтат. Бирок адаттагыдай эле судья Эрнисулуу Айбек жактоочулардын жүйөсүндө негиз жок экендигин айтып, сот жараянын эртеңкиге жылдырды. А бирок Өмүрбек Текебаевдин жактоочулары соттун адилет чечим кабыл алышынан шектенүү менен тарашты. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь.